маселе коюлгандан кийин ал жерден маселе чечиш керек. Бирөөдөн команда күтүп, бирөөнүн кызыкчылыгын көзүн карабай ал жерденчи. Ушул ичинде мүмкүн төрайым мындай чечим кылгыла же эме деп койсо, тияктагы каршы чыккандар болобу? Бизге мисалы позициябыз башка болсо, мисалы өз позициябыз ачык айтабыз ал жерден. Ал жерден экс губернаторлор бар, экс жогорку депутаттар бар ал жерде. Ушул басым деп эсептебейсизби? Сөзсүз басымдык болду да. Эмне себептен болгон? Ушул басым боюнча ушул басымдык болгон. Ушуну кылган тарап өзүнүн максатына жетпейби? Сиз коркуп калдыңызбы алардын? Кээ бир мүчөлөр, менин коллегалар балким баягы кызматтын кулу болуп калышы мүмкүн да. Кимге жакпайт, бирөөгө жакпайт ал позиция, бирөөгө жакат ал позиция. Кээ бир таарынат, кээ бир таарынбайт. Башка заман келди, азыр былтыркы октябрдык окуялардан ушу сабак алыш керекпиз да бизчи. Спикер, парламенттин спикери Талант Мамытовду четтеп салдыңар. Эмне үчүн? Мамлекеттик кызматкерлердин туугандары да шайлоого катышпаш керек деп бул менин жеке оюм да. Ошол себептен шайлоочуларга түшүндүрүнгөн. Шайлоо участкага келгенде 3 эле галочка коюш керек бул жерде. Салам, мен атым Арген Бактыбек уулу. 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Биз азыркыга чейин БШК кандай иштерин, ички түзүлүшү кандай жакшы билбейбиз. Ушунун баарын билиш үчүн биз Кайрат Маматов, юрист жана БШК мүчөсүн чакырдык. Келгениңизге рахмат. Биринчи эле суроо, ушул БШКнын түзүлүшү ичи кандай болот, канча мүчөсү бар жана бизде көпчүлүк эл ойлойт да, Шайлдабеков отуруп эле бүт баарын өзү эле чечип коет, калгандары ичинде эмне болуп атканын деле билишпейт да. Чын эле ошондойбу? Эми биринчиден шайлоо системасын, шайлоо комиссиялардын системасы 3 тепкичтен турат. Бул борбор шайлоо комиссия жалпы ошо көзөмөлдөп шайлоо системанын ушу башында турат да. Анын астында болсо аймактык шайлоо комиссиялар, участкалык шайлоо комиссиялар да. Бул мыйзамда каралган. Эми жаңы мыйзам кабыл алынгандан кийин, жаңы мыйзамдын долбоорун кабыл алгандан кийин деп туура айтсак болот, бул аралаш система менен бул мынакей жогорку кеңештин шайлоосунда ошо бир мандаттык округ менен ушундай пайда болгон соң округ шайлоо комиссиялары түзүлдү да. Бул болсо жаңы комиссиялар эмес, алар 6 айга эле убактылуу түзүлгөн. Анан алар болсо баягы аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө эле түзүп койдук да. Алар болсо 54 аймактык шайлоо комиссия бар, анан 2435 участкалык шайлоо комиссиялар бар. Кыргызстанда, чет мамлекетте 58 участкалык шайлоо комиссия бар. Жалпы биз 32 миңден ашык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ушул процесске байланышканбыз да. Канча киши иштейт ушул системада? Анын ичинен 12 БШКнын 12 мүчөсү болсо мамлекеттик кызматкер болуп, борбор шайлоо комиссиянын төрайымы менен 2 орун басары болуп эсептелет. Калган биз баарыбыз болсо аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, БШКнын мүчөлөрү, участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү башка жерден иштеп, бул баягы шайлоо процессинде эле иштейбиз. Бирок ошо биздин өзүбүздүн мөөнөтүбүз менен 5 жылга шайланабыз. Анан түзүлүшү боюнча борбор шайлоо комиссиянын быйылкыга чейин, быйыл болсо жайында жаңы конституциялык мыйзам кабыл алган БШК боюнча. Анын ичинде мына курамында 6 мүчө президент менен сунушталып, 6 мүчө жогорку кеңеш менен сунушталып, бирок жогорку кеңеш болсо бекитет деп ушундай жаңы мыйзамдын долбоору кабыл алынган. Жайкыга чейин болсо ушундай эле 12 мүчө болчу, бирок 3төн 1 президенттин квотасы болчу, 3төн 1 жогорку кеңештин курамындагы көпчүлүк позиция, азчылык позиция 4 болчу да. Азыркы күндө ошо 6-6 болуп калды да. Анан жумуш боюнча биз болсо коллегиалдык органбыз, ачык, айкын, таза иштеш үчүн мыйзамдын баарында бул шарттардын баары каралган болчу. Бизде ошо жазылган бул мыйзамда да. Анан кийин ар бир мүчөбүз болсо өзүнчө баягы чечим кабыл алганга, кандай өзүбүздүн баягы ой пикирибизди айтканга, ал ой пикирибиз үчүн биз ошондой же сунушталган маселе боюнча биз баягы көз карандысыз орган болуп эсептелебиз. Анан ар бир БШКнын мүчөсү ошо көз карандысыз мүчө болуп эсептелет. Эч ким басымдык кыла албайт. Мыйзам менен биздин ошо укугубуз корголуп турат да. Ошондо анан БШКнын төрайымы менен орун басарларын биз өзүбүз шайлайбыз. Бул ушуну белгилеп кетиш керек. Ошол себептен борбор шайлоо комиссиянын төрайымы
айылдык кеңештин төрагасындай, жогорку кеңештин төрагасындай, ошо шаардык кеңештин төрагасындай бул баягы жалпы процессти алып барып астында ошо жетектеп кетет да. Бирок чечимдерди кабыл алып атканда биз болсо ошо квалификациялык көбүнчө менен кээ бир маселелер бар, жети добуш менен. Кээ бир маселелер мисалы финансы жагынан, каттоо жагынан, каттоодон мисалы талапкердин же саясий партиянын каттоосун жокко чыгарганга мисалы ал жерден квалификациялык көпчүлүк деп коет, ал жерде ошо 8 добуш менен чечим кабыл алыш керек. Ошон үчүн биз түшүнүш керекпиз. Бул жерде бир БШКнын мүчөсү, төрайымы болобу, орун басары болобу же мен жеке болому биз чечим кабыл албайбыз. Биз болсо коллегиалдык түрдө жалпы ошо суроо койгондон кийин же маселе чыккандан кийин ошол себептен коллегиалдуу чечебиз да маселенин баарын. Негизи эле коллегиалдуу деп айтканы менен көбүнчө эле маселелер мүмкүн бирден добуш менен өтөт же кандай бир протестный өзүнүн ичиндеги мүчөлөр барбы? Жок деп чыккан. Байкасаңар, мисалы массалык маалымат каражаттарга чыкканда чечимдерчи мындай көзгө көрүнүп калган, мисалы бир талаш болуп чыккан маселелер болуп калса, кээ бирде ошо массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ушу жазып атканда, журналисттер жазып атканда, мисалы белгилеп кетет да. 8 добуш менен кабыл алынды, 9 добуш менен, 10 добуш менен бул эмнени көрсөткүчү? Бул баягы баардык добуштар жалпы берилген эмес депчи. Же болсо каршы бирөө берип калышы мүмкүн да. Ал болсо протоколдо бизде сөзсүз каралат. Сөзсүз каралат ал протоколдо. Бирок кээ бир маселелер бар. Бул сөзсүз мисалы БШКнын мүчөлөрү дагы ошо башка да менин коллегаларым, аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү чечим кабыл алып атканда, кээ бир мисалы каттоо процесс мисалы жүрүп атканда же мисалы бош мандатты башка талапкерге берип атканда, мисалычы, сөзсүз ал жерден добушун макул деп бериш керек да. Бул жерден мисалы мындай патовый ситуация болбош керек. Ал жерде мисалы 6-6 болуп калып же мисалы 1 добуш жетпей калды, 2 добуш жетпей калды деп маселе коюлгандан кийин ал жерден маселе чечиш керек. Мисалы деп бир эскертүү же бир мисалы чечимди чыгарып атсак, чечимдин долбоорун чыгарып атсак, мисалы бир талапкердин шайлоодон баш тартуу боюнча же каттоосун жокко чыгаруу боюнча ал жерден алдын ала мисалы жумушчу топ карап чыгат ал маселени. Жумуш топтун ичинде ошо курамында БШКнын мүчөлөрү бар ал жерде. Ал мүчөлөрү ошол жерден баарын чыгарып жумушчу топтон чыгарылып башка адистер бар. Мисалы маалыматтоо боюнча, үгүттөө боюнча жумушчу топто БШКнын мүчөлөрүнөн дагы мисалы сенин коллегаларыңар абдан көп ал жердечи. Активдүү былтыртан бери катышып атат алар ошо жумушчу топтун жумушуна ошо катышып, ошо отурумдарына катышып, активдүү өздөрүнүн позициясын билгизип, соц тармактардагы маалыматтарды мониторинг этип, ал жерден ошо кандай бузуу болуп атат шайлоо процессинде, үгүт кампаниясы башталганда. Ошол себептен ушу жумушчу топтун чечимдери булар баягы сунуш болуп БШКнын отурумуна чыгарылат. Ал жерден анан БШКнын мүчөлөрү шайлайт. Бул жерде БШКнын төрайымы, орун басарлары да алардыкы да бир эле добуш бар ал жерде. Мындай мурда мыйзамдарда бар болчу ошо мындай тең болуп калса добуш, анда төраганын добушу мисалы 2 добуш болуп эсептелет, баягы патовый ситуация болбосун депчи. Бирок бүгүнкү күндө мына ошо чечим кабыл алып атканда кээ бир чечимдер менен кээ бир мүчөлөр мисалы каршы болуп өзүнүн добушун берет. Бул болсо протоколдон каралса болот же ошо БШКнын отурумунда азыр онлайн режиминде биз ошо былтыртан бери онлайн режиминде ошол жерде мисалы журналисттер келбей эле эми YouTube каналынан болсо кирип эле ошол жерден бизде ссылка бар, Telegram канал да бар биздеги. Ошол жерден отурумду карап толуктуу ким эмне сүйлөп атат, кайсы жерде кандай сунуш берип атат, кайсы мүчө кандай позиция кармалып атат ал жердечи, кандай чечим кабыл алып атат, баарын азыр ачык айкын ошол жерден эле БШКнын имаратына келбей эле көрсө болот да. Азыр парламенттик шайлоо абдан маанилүү болуп атат Кыргызстан үчүн. Азыр БШКнын түзүлүшүндө оппозициялык маанайдагы мүчөлөр барбы? Парламентке аттанып аткан саясий партия? Жок, ушул БШКнын ичиндеги 13 мүчөнүн ичиндеги. Азыр мындай 12 мүчөнүн ичинде мыйзамда бул так каралган. Саясий партиялардын мисалы фракциялардын атынан көрсөтүлгөн мүчөлөр мен дагы мисалы БШКнын ошо курамына жогорку кеңештин квотасы менен киргенмин да. Бул жерде так каралган. Саясий партия дагы өзүнүн байланышын үзүш керек деп. Бул БШКдагы аймактык шайлоо комиссия, участкалык шайлоо комиссия. Эми тилекке каршы фактор бар, эми баягы байланыш болуп ушундай баягы саясий партия менен чогуу мурда же депутат болуп калышкан биздин коллегалар мурда же ошо байланышын үзбөй мындай
бир эме байланыштуу болуп турушат да. Ал жерде мисалы позициясы бул туура эмес да. Президенттик квотасы менен келген дагы, жогорку кеңештин квотасы менен келгенде мыйзам чегинде караш керекпиз да баарынча. Ал жерден бирөөдөн команда күтүп, бирөөнүн кызыкчылыгын көзүн карабай, ал жерденчи кийин мисалы кайта ошо командада боломбу деп. Эми балким биз баягы билбейбиз фактор, бирөө менен сүйлөшүп калат, эметип калат, биз эми менталитет ушундай да биздечи. Анын деле муну мындай жашырган деле эмеси жок, кажети жок да. Мисалы кээ бирөө сүйлөшөт, эми тааныштар бар, эми чыгышат, бирок биз баягы объективдүү азыркы күндө дагы көп шайлоо талаштар башталып атат. Азыркы күндө ошол себептен эки тараптан да чыгып атат да, бияктан да чыгышат, тияктан да чыгышат. Ушу келгиле биздин жумушчу топтон же БШКнын отуруп ошол жерден карайбыз деп. Анан ал жерден позиция деген болгонго мынтип айтканга дагы өзү дагы мындай өзүн позиционировать эткен туура эмес. Суроонун кичине түшүнбөй калдыңыз окшойт. Ушул ичинде мүмкүн төрайым мындай чечим кылгыла же эме деп койсо, тил жактагы каршы чыккандар болобу деген да. Бизге мына чыккан маселелердин баары, мисалы арыз түшөбү, кандай түшөбү, борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн баарына таратылат. Бизге ошо таратылгандан кийин, мисалы биздин почтага таратылат, анан жумушчу топторду жетектеген БШКнын мүчөлөрү. Мен мисалы арыздар боюнча, мисалы жумуш топтун ал жерден биз ачык караганда, мисалы 4 БШКнын мүчөсү бар, ал жерден биз өзүбүз карайбыз ал жерден. Анан кийин чыгарып аткандан кийин БШКнын төрайымы факт боюнча мына биз чечимди чыгаргандан кийин ал жерден мынакей көрүп, ал жерден талаш деле болушу мүмкүн да. Ал жердечи анан кийин силер мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, мындай чечим алгыла, мындай чечим алгыла деп анан кийин мындай бүгүнкү күнгө чейин андай болгон эмес да. Мурда деле мен мынакей БШКга чейин 10 жылга жакын Бишкек аймак шайлоо комиссиянын төрагасы болуп иштеп келгем. Мисалы мага бир да БШКнын мүчөсү мындай басымдык кылып, же мындай лобби кылып, тигиндей кыл, мындай кыл деп айтылган эмес да. И суранган да эмес да. Мисалы калыс карап койгула дейт, же угуп койгула деп мындай ошо мындай болуш мүмкүн да. Ошол себептен ичинен мисалы позициябыз башка болсо, мисалы өз позициябыз ачык айтабыз ал жерденчи. Эч мындай басымдык ал жерден жок. Эч ким бүгүнкү күндө кыла албайт. Биз болсо бул БШКнын ар бир мүчөсү дагы өзүнчө бул мындай өзүнүн тажрыйбасы менен шайланып келген мүчө да. Ал жерде экс губернаторлор бар, экс жогорку кеңештин депутаттары бар, ал жерде мындай коомчулук ишмерлер бар, ал жерде ушундай элге таанымал. Ошол себептен ар бирөөбүз ошо өзүбүз чечимибизди кабыл аткан үчүн биздин өзүбүздүн ошо чечимибиз кандай же сунушубуз болсо, бул баягы өзүбүздүн мойнубузга да иннет ар бир мүчөгө да. Бирок жанакындай айтканда коллегиалдык орган болгон соң биз жалпы баягы сүйлөшүп, чогуу бир компромисстерге келип биз чечимдерди кабыл алыш керекпиз да. Сайттарда жазылып жүрөт, сизди жумуштан кетиришкен деп, банктын советинен, ушул басым деп эсептебейсизби муну? Сөзсүз басымдык болду да бул. Эмне себептен болгон жок? Ушул басым боюнча ушул басымдык болгон, эмне себептен дегенде, бул болсо биринчиден мыйзамсыз чечим. Ким бул чечимди кандай кабыл алып, ким кандай муну команда бердиби же кандай берди билбейм мен бүгүнкү чейин. Билген жокмун, убакыт болгон жок. Биз уже шайлоо процессине кирип кеттик азыр. Шайлоо процессинде жүрөбүз азыркы күндө. Мен болсо ошо финанс өзүм биринчи кесибим ошо финансистмин өзүм. Ошо финанс жагынан болсо ичиндеги ошо кесибим ошо банкир болуп иштеп келаткам. Айыл банкта да иштегем, башка банктарда да иштегем. Анан ошо РСК банктан болсо мына бир жылдай советте иштеп калдым ошол жерден. Анан кийин чечим кабыл алып атканда эми Фугин бул өзүнүн чечими да. Бул чечим кабыл алып атканда бирок мен алдын ала айткам. Төрагасы менен да сүйлөштүм. Ошо чечим алып аткан күнү орун басарлар менен бул мыйзамсыз чечим депчи. Анан президентке кайрылуу жасаганбыз. Бул баягы жеке мен Маматовдун, Кайраттын кызыкчылыгы эмес. Бул жалпы шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн ошо иштеп жаңы жумуш өзүнүн баягы шайлоо бүтөт да. Бүгүн шайлоо бүтөт, эртеси күнү өз жумушуна барып иштеш керек да. Бул баягы кепилдик сактоо үчүн эртең мисалы көз карандысыз болуп бир чечимдерди кабыл алып атса, мисалы биздин коллегаларчы, ал жерден Бишкекте өзүнүн баягы иштеп турган жумушунан басымдык болбойт деп. Мектептин директору болобу, акимчиликтен болобу, мэрден болобу басымдык болбош керек. Бул себептен бул жерден биз азыркы күндө мына убакыт болбой атат, мен сүйлөшүп эме алаган, бирок жаңы ошо кабинет министрлеринин төрагасы менен сүйлөшөм сөзсүз. Акылбек Усунбековичке бул болсо маселени айтам, бул маселени жолукканда.
Ошол себептен бул жерден мен деле мисалы жанталашып жугунуп сотко берип андайым жок да. Бул жерде мисалы менин ушу тажрыйбам кереги жок болсо өкмөткө мисалы макул мен болсо башка деле өзүм жеке бизнесим бар. Мен болсо ошо жеке бизнесим же башка ошо консультация берип башка деле жумуштарга лекция окуйм, ар дайым ошо сабак берем, сабак берем. Демек басым болот экен Анан бул мүчөлөрүнө. Ким тараптан болду деп ойлойсуз? Сөзсүз да изилдеген жокмун мен. Биринчиден изилдеген жокмун, бирок чечим кабыл алган ошо мыйзамсыз болгон соң ошо БШКнын мүчөлөрүнөн төрайым менен 2 орун басар бул мамлекеттик кызматкер, булар болсо баягы жумуштан бошобой ошол жерде отурушат да. Иштешет да. Биз болсо шайлоо абагында иштейбиз, баягы коомдук ишмер болуп аталабыз да. Ошол себептен баягы башка жумушка иштегенге ошондой мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан мындай алдын ала айтпай эле ушундай жашырып ушундай собрание өткөзүп кылып атса, бул сөзсүз басымдык да, бул делечи баягы эртең болсо кайта сен жумушка алабызбы же албайбызбы деп ушундай. Муну кылган Башка мүчөлөрдүн баары бош экен да. Ошо арасынан калган 9 мүчөнүн арасынан болсо мен эле ошо бир кызматта экенмин. Калган баары болсо башка ошо бирөө жеке менчик бир ишканаларда жумуш кылат экен. Кээ бирлер ошо баягы юридикалык жагынан адвокат болуп иштейт экен. ушуну кылган тарап өзүнүн максатына жеттиби? Сиз коркуп калдыңызбы алардын чечимдерине макул болуп колдоп коесузбу? Жок, эмне себептен мурда деле мен мисалы Бишкек аймак шайлоо комиссиясында иштеп атканда деле ал жерден мен позициям мындай да, бир да чиновник. Мен өзүм деле чиновник эмесмин да, бирок мамлекеттик органда иштеп аткандан кийин баягы этиканы сактап, мен болбой эле баягы конституциялык органда иштеп атканда биз баягы мамлекеттин түзүлүшүн туура караш керекпиз да. Жумушту алып барып атканда мындай мамлекеттин туруктуулугун караш керекпиз. Анан бул жерден чечимдерди кабыл алып атканда мисалы мурда деле кээ бир мүчөлөр, менин коллегаларым балким баягы кызматтын кулу болуп калышы мүмкүн да. Мен бул жердин позициям дайыма ачык, айкын, өзүмдүн позициямды айтып, соц тармактарда активдүү жазып, өз позициямды кээ бир маселелер боюнча мисалы позициям болсочу, кээ бир маселелер боюнча жетишсем позициямды айтып, шайлоо процесси болуп атканда шайлоо процесси сөзсүз позициямды айтам да. Ал жерде кимге жакпайт, бирөөгө жакпайт ал позиция, бирөөгө жагат ал позиция. Кээ бирлер таарынат, кээ бирлер таарынбайт. Мисалы жазында деле Бишкек шаардын шайлоонун жыйынтыгын деле жокко чыгарбадыкпы? Эми ал жерден мынакей элдин баарына жага албайсың да, бирөө шайлоодон утат, бирөө утурат шайлоодончу. Биз бул шайлоо процесске катышкандан кийин буну түшүнүш керекпиз да. Себеби кайсы жагынан, бир жагынан ошо согуп кетишет депчи. Эми Кудай сактасын баягы мындай басымдык кылып, физикалык жагынан коркутуп, мындай эметип кыла албайт. Бүгүн болсо мындай заман эмес. Азыр биздики мындай коомчулукта баары ачык айкын жүрүп атпайбы? Коомчулук деле колдойт деп эсептейм да. Бизде делечи мисалы биз чечимдерди кабыл алып аткандан кийин, туура чечим кабыл алып аткандан кийин да. Анан кийин ошол себептен бул жерден коркпош керекпиз да биз. Ошо чечим кабыл алып атканда мыйзам чегинде кабыл алып атсак, бул жерден биздин шайлоочу көрүп турат, биздин жарандар көрүп турат. Демек, бийликчил партия болсун, ким болсун, силер өзүңөрдүн добушуңарга кепилдик бере аласыңар, ал адилет. Сөзсүз. Ал жерден айтып атпаймынбы, жогору айтып кетпедимби? Мисалы жогорку кеңештин деле фракциясынан каралгандан кийин, көрсөтүлгөндөн кийин, мисалы БШК мүчөлөрүнө дагы мен коллегаларыма айтып кеттим, алардан деле көз карандысыз болуш керекпиз депчи. Мыйзам чегинде мына азыркы күндө жогорку кеңеш депутаттары кээ бирлер шайлоого баратышат. Эми бузууга барсаңар, жанакындай фактор болуп калса, биз коргобойбуз депчи ал жерден. Фактор болуп ал жерде аныкталып калса, ошол жерден шайлоо мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар депчи. Ошол себептен баарына кайрылып атабыз да. Административдик ресурска колдонууга барбагыла, добуш сатуулардан алысыраак болгула деп. Башка заман келди. Азыркы күндө былтыркы октябрдык окуялардан ошо сабак алыш керекпиз да бизчи. Ошол себептен мынакей жазында дагы 3 шаардын жыйынтыгы жокко чыккан болчу ал жерден. Административдик ресурска байланыштуу да бул жердечи. Ушу алдыдагы шайлоого кайтсак, азыр канча талапкер бир мандаттуу округтан жана канча партия катталды?
азыркы күндө мына 21 саясий партиянын тизмеси каттоого түшкөн болчу. Ошо башынан ошо 75 саясий партиянын ичинен ошо кээ бир саясий партиялар биригип кетишти. Шайлоодон ошо баштатыш өзү калоосу менен 7 саясий партиянын тизмеси бекилди. Ошо 2-3 күндө бүтүрөбүз. Ошо процессти аслы күн калды. Азыр текшерүү процесси жүрүп атат. Анан 381 бир мандаттык округтан көрсөтүлгөн талапкерлердин 324-үн кече каттадык. Ошо 30 талапкер болсо өздөрү шайлоодон баш тартышты, кээ бирлерге биз шайлоодон биз болсо баш тарттык. Өз чечимибиз менен албай толук документтерди тапшырган эмес, күрөсүн туура эмес төлөгөн башка банктардан ачып алыптыр. Ошо бир негиздер болгондо анан 11 талапкердин аз документин ошо кароодо. Азыр ошо бүгүн эртең бүтүрөбүз да буюрса. Спикер, парламенттин спикери Талант Мамытовду четтеп салдыңар. Эмне үчүн? Эми биринчиден БШКнын позициясы, бул жерде жалпы менин коллегалардын позициясы, ошо отурумга биз мурда күнү катышып атканда алдын ала эле бул сөз болгон, ошо саясий партиянын өкүлдөрү менен да сүйлөшүп атканда дагы ошо жаңы мыйзамдын долбоорун кабыл алып атканда жогорку кеңештин депутаттары өздөрү колдоп беришти. Бул позицияны мен былтыр эле ошо октябрь айында Facebook баракчама жазгам. Ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер толук кандуу кызматынан кетип шайлоого катыш керек депчи. Жазында дагы биз көрдүк, мисалы Бишкек шаарында мэрдин позициясы ошол күнгүчү, мисалы бир да мамлекеттик муниципалдык кызматкер катышпасын депчи. Эми мыйзам жол берип аткан. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын мыйзамында осо каралганда ал жол берип аткан, бирок ага карабастан саясий партиялар менен биз сүйлөшүп алдын ала мынакей ушундай долбоор бар, конституциялык мыйзамга кирип атат. Айылдык кеңештин төрагасынан баштап, орун басарына баштап, айыл өкмөттүн башчысынан баштап, жогорку кеңештин төрагасына чейин ошол шайлоого катышса, толук кандуу кызматын тапшырып кетиш керек деп айтылган болчу. Бул жерден даже мындай талкуулап, мисалы азыр бүгүнкү күндө юристтер туурабы, туура эмеспи, жогорку кеңештин депутаттары менен жергиликтүү кеңештин депутаттары убактылуу даже токтотпойт мөөнөтүн депчи. Буларга карт бланш берилип атат. Булар мисалы башка талапкерлерге карата өз программасын айтып, баягы 5 жыл, 4 жыл иштеп шайлоочулар менен ал жерден шарттары тең эмес да. А бул жерден дагы мисалы ошо килеген жогорку кеңештин аппараты бар да. Ал аппараттын канча кызматкер бар астындачы, ал ушулар жетектеп айлык алып атат. Айлыктагы өзгөчө суммалары башка болуш керек деп ойлойбуз да биз. Анан ошо мыйзамга долбоорду сунуштап атканда жогорку кеңеш депутаттары өздөрү чечим кабыл алган. Анын ошо мамлекеттик муниципалдык саясий кызматкерлер ошо толук кандуу жумушун тапшырып кетиш керек бул жерде. Айыл өкмөттүн башчысы, айыл кеңештин төрагасы, аким, мэр, министрлер, былтыр эле биз көрбөдүкпү бир саясий партияга ошо вице-премьер баш болуп канча мамлекеттик кызматкер кирип алган. Эмнеге алып келди бул? Бул жакшылыкка алып келбейт. Мен бул жерден мисалы биз чечим кабыл атканда, мисалы бул жерден мынакей саясий партиянын өкүлүнө айтылган болчу, кагаз түрүндө берилген болчу, ошо кайсы талапкерлер ошо жумуштан толук кандуу кетиш керек, кайсылар болсо, кайсы талапкерлер баягы убактылуу токтош керек мөөнөтүнчү. Калган кызматкерлер убактылуу токтош керек өз мөөнөтүнчү. Бул баягы административдик ресурска жол бербеген кадам да. Бул жердечи. Анан мен жеке оюм бул жерден мындай башкаларга мындай мисал көргөзүп, мисалы көбүнчөлөр мисалы кетип атат өздөрү үчүн ошо жогорку кеңештин орун басары, мисалы ошо комитеттердин төрагалары, орун басарлары кетип атат. Айыл өкмөттүн башчылары мынакей ошо бир жума мурда өз каалоосу менен баары сопсонун мыйзам чегинде деп мынакей ошо БШКнын койгон талабын баарын аткарып атышат. Ошол себептен мен өзүм жеке оюм дагы мынакей жалпы БШКнын дагы чечимин дагы колдоп, биздин ошо коллегалар менен ошо айла жокстан ошо каттоосунан баш тарттык да. Бирок саясий партия өз тизмеси менен кете берет шайлоого чалды. Дагы бир маселе диний талапкерлер катталбасын деген талап болуп жатат. Интернетте жазып чыгышты. Көбүнчө Ыйман Нуру партия жөнүндө сөз болуп атат. Бул маселе каралдыбы БШКда? Азыр эле мынакей биз ошо жумушчу топтун отуруму болгон, ал жерден ошо арызчыларды да чакырдык. Анан ошо саясий партиянын өкүлдөрүн чакырдык. Эми бул саясий партия болсо мына
былтырдан бери шайлоого катышып келатат да. Мен ошо суроо бердим. Эмне себептен былтыр эле ушундай маселелерди жара албай күзүндө, жазында, жайында мисалы ошол саясий партия шайлоого катышып атканда. Биз болсо мыйзам чегинде шайлоо мыйзам менен колдонобуз биринчиденчи. Анан саясий партия Минустан мисалы каттоосунан өтүп келсе, ал жерде мыйзамда каралганда тизмеде бар, ал жердечи мисалы каттоодон ошо көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинен мисалы баш тартканга мүмкүнчүлүк болгон жок, ал жерде биз көргөн жокпуз. Каттадык бүгүнкү күндөчү. Анан арыз түшкөн соң азырынак арызды карап чыгабыз. Мамлекеттик башка органдарга дагы ал маалыматты жиберип, ал жерден арызды карасак, ал жерден бир 30тан ашык баракчага жазылган арыз экен, анын баарын окуп чыктык. Анан ошо башка мамлекеттик органдарына бизге корутундусу керек болот го деп эсептейбиз да. Эми ал жерден биз эксперт эмеспиз, бул эме жагынан, диң жагынанчы, диң жагынан, башка жагынан карай турган башка органдар бар. Бул боюнча чечим чыга элек азыр. Азыркы күндө чечим чыга. Дагы бир маселе көтөрүлүп атат. Ташиевдин бир тууганы Ташиев Барып айылында бир үй бүлөгө үй берген экен, анын бир тууганы шайлоого бартат. Ушул маселе да каралды беле? Эми биринчиден азыр ушу административдик ресурс боюнча добур сатып алуу боюнча президенттин кайрылуусу болду. Бир жолу эмес, 2-3 жолу болду. Мына филармонияда да биз да барып катышканбыз, БШКнын мүчөлөрү да ал жерден ошо бизге да кайрылып, жакшы маалымдап шайлоону жакшылап өткөзүп бергиле деп ушундай кайрылуу болду президент жактан. Биз муну колдойбуз. Бизге бул чоң мындай жардам. Мындай ошо президенттин позициясы ушундай болсо, астындагы иштеген кызматкерлердин позициясы ушундай болуш керек. Дагы кошумча меники, мыйзамда каралган мисалы талаптар коюлганчы, мамлекеттик муниципалдык саясий кызматкерлер жумушун толук кандуу тапшырып кетиш керек, калган кызматкерлер убактылуу токтотуш керек. Мамлекеттик кызматкерлердин туугандары да шайлоого катышпаш керек деп бул менин жеке оюм да. Мисалы губернатордун, министрдин бир тууганы баратса же жакыны баратса, ал жердечи бул болсо баягы эми биздин менталитет ушундай да. Аймактарда болсо баягы жерде колдоп коелу. Эми талапкерди жакшы көрбөсөк дагы тиги кишини жакшы көрүп атабыз деп. Ошон үчүн ошо себептен бул эме моралдык жагынан да эми карап көрсө болот да бул жагынчы. Мисалы мен чакырып кетмекмин, ошо мамлекеттик кызматкерлер өздөрүнүн туугандарын, мисалы кээ бирлер ошо Facebook баракчага да чыгарып атышат, колдойбуз деп, инимди, карындашымды колдоп атабыз деп, бул туура эмес да. Шайлоого бара турган мисалы адам өзү барып, укугу бар, мүмкүнчүлүк түзүлгөн, туура. Анан бул факт боюнча мисалы ошо Ташиевдин иниси ушу Жалал Абад округунан шайлоого бараткан соң, эми шайлоо дайындалгандан баштап шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин бир мындай благотворительность, мындай жардам белектерди же добуш сатып алуу процесстерге аралашпаш керек өзү талапкер, анын жакындары, жакын туугандары. Граждандык кодексте бул каралган, ким жакын туугандары. Ошол себептен бул болсо мен жеке оюм, биринчи караганда эле бул болсо бузуу болуп эсептелет да. Азыркы күндө мына ошо Ички иштер министрлигинин ошо бөлүмү азыр текшерүү жүргүзүп атат. Ушундай факт болду беле, болгон жокпу. Биз болсо буну соц тармактарында көрүп атабыз да. Ушундай болду деп мисалы сүрөттөрү турат ал жерде, бирок документтерди алып ал фактты далилдеп бериш керекпиз да. Ал жерден баарын толук кандуу, баарын изилдеп, анан кийин чечимди кабыл алыш керекпиз. Алдын ала эле аны ой тиякта мүнүп айтып атыптыр, анан кийин Ташиевдин иниси тигине берип атыптыр, же өзү тигине берип атыптыр, же президенттин туугандары тигиндей кылып атыптыр, мындай кылып атыптыр деп маалыматтар чыга берет ал жердечи. Анын баарын биз толук кандуу изилдеп чыгып, чечим кабыл алардын астында биз ошо баарын мыйзамдуу болгонбу, мыйзамсыз болгонбу, баарын изилдеп чыгып, анан чечим кабыл алыш керек. Бул шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү бар. Шайлоочуларга 2 бюллетень берилет. Ушун жөнүндө кеңирээк түшүндүрүп берсеңер. Бул жерде мына биз ошо маалымдап жатабыз, түшүндүрүп жатабыз. Шайлоочу шайлоо участогуна келгенде 2 бюллетень берилет. Бул биринчи бюллетень 1 мандаттык округ боюнча. Ал жерде баары түшүнүктүү. Фамилия, аты жөнү болот ал жерде талапкердин, айлык кеңештин депутатын эле тандагандай да. Ошол себептен же добуш берет, же каршы берип коет. Ушундай мүмкүнчүлүк бар. Экинчи бюллетенде саясий партиянын аты болот. Ал жерде мына азыр бүгүнкү күндө көрөбүз канча саясий партия, ошо 20 саясий партиянын тегерегинде деп божомолдоп жатканбыз биз башында, шайлоонун башында деле. Анын астында 54 квадратик болот. 54 квадраттын ичинде жанында номер болот. Ошол
себептен эки галочка коюш керек. Бул саясий партияны тандаш керек биринчи. Анан саясий партиянын ичиндеги тизмедеги жаккан талапкерге добушун бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Шайлоочу саясий партияга добушун берип коюп, астынан талапкерди тандабай калса, мисалы кээ бир шайлоочулар бар да, саясий партия жагат, талапкерлер жакпай калганда, мисалычы. Ал сөзсүз шайлоо участкасында стенд болот, ал жерде фамилия, аты жөнү ар бир талапкердин кайсы саясий партия менен көрсөтүлүп атат да, кирип каралса болот, унутуп калсачы. Анан оңой эле ал жерде саясий партияга добуш берип койсо, бул саясий партия үчүн 5% босогону аттап өтүш үчүн бул добуш эсептелип кете берет. Бул бюллетень жарактуу болуп эсептелет. Анан ошо саясий партияга берилип, саясий партиянын астынан тандаган, ошо саясий партиянын ичинен тандаган талапкер болгондо, ичинин талапкерлердин жүзүнүн рейтинг болот да, биз аны эсептөө урларда эсептеп чыгат, биз кол менен эсептеп чыгабыз. Бирок саясий партияга берилбей калып, астына талапкер тандалып калса, же саясий партияга берилип, астынан 2 же андан көбүрөөк галочка болуп калса, бул жараксыз болуп бюллетень эсептелип калат. Ошол себептен шайлоочуларга түшүндүргөнгө, шайлоо участкага келгенде 3 эле галочка коюш керек. Бул жерден бир мандаттык округка жаккан талапкерди тандайт. Экинчи бюллетень болсо саясий партиянын ичинен турган ошо тизмедеги жаккан талапкерге добушун берет. Мурда деле жараксыз бюллетендер көп болчу эми, андан дагы көбөйөт го, 3 галочканы коюп. Жок, бул коркунуч эмес. Азыр мына үгүт кампаниясы башталат буюрса 29-октябрда. Ал жерден шайлоочуларга биздин ошо саясий партиялардагы талапкерлер да түшүндүрмө жүргүзөт. Биз дагы мына ошо 1,5 айдан бери окутуу жүргүзүп атабыз. Аймак шайлоо комиссияларды, округдук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн, жерлерде талапкерлер менен да жолугуп чыгып, баарын түшүндүрмө ошо ар бир аймакта, мен дагы мынакей Баткен, Ош областында, Жалал Абад областына барып, ошо медиа пресс-центрларына дагы ушундай маалымдоо берип, ушундай түшүндүрмө жагынан кандай шайлаш керек, кандай ошо шайлоонун жаңы өзгөрүшчөлөр бар, ошо процедура бул токтобойт, бул шайлоо күнгө чейин бул болсо процесс жүрө берет да. Кээ бир талапкерлер азыр эле айтып атышат, шайлоо таза өтүшүнө күмөн бар депчи. БШК кандай жоопкерчилиги бар эгерде шайлоо дагы бир мыйзам бузуулар менен өтсө? Мыйзам бузуулар менен бул биринчиден эми БШКнын мүчөсү катары, мурда деле ошо шайлоо системасында иштеп келаткан мүчө катары мен ошо жоопкерчиликтен качпайм. Эмне себептен дегенде, шайлоо процессинде, мына участкалык шайлоо комиссиясында 2015 жылдан баштап эч бурмалуу фальсификация болбойт. Ал жерден биометрика менен эсептөө ордуна кошулганда, ал жерден бир шайлоочу бир добуш. Бул кепилдик берилген, мыйзам менен берилген, процедура менен кепилдик берилген. Бул жерде шайлоочу коркпош керек. Бирөө анын добушун урдап алат, сатып алат, же бурмалап, же анын ордуна добуш берет деп, бул болсо фальсификация болбойт. Бул жерден шайлоочу өз-өзүнө ишенип, бизге ишенип, бул жерден ошо өз добушун жашыруун процесс менен барып эчимге көргөзбөй шайласа, эсептөө ордуна аны көргөзө албайт кимге шайлаган. Шайлоочу шайлоого катыштыбы же катышкан жокпу, ошону эле каралышат да. Ошо менен кээ бир саясий партиянын өкүлдөрү же талапкерлер же граждан активисттер жанагы жаман бузууларга барып аткан жердечи контроль коюп, ал жерден ошолор эле баягы алдашат да шайлоочулар, биз билип алабыз деп, кимге шайлоодон добуш бердиңер деп. Анын баарына биз кепилдик беребиз. Шайлоо ачык, таза, айкын өтөт. Ошон үчүн бизге БШКнын 12 эле мүчөбүз. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, мамлекеттик органдар, жергиликтүү органдар жардам бериш керек. Аларга да кошулуп, граждандык активисттер, шайлоочулар жардам бериш керек. Кандай факттар бузуулар болуп атса, 1255 кыска номерге берип, маалымдап бизди. Биз сөзсүз түрдө ошо ар бир арызды карап чыгабыз. БШК сайтында реестр бар. Реестрге түшкөн арыздын баары жазылат ал жерде. Канча мөөнөттө каралыш керек, кандай чечим кабыл алынды деп, анын баарын биз жазып чыгабыз. Ошол себептен бул жерден шайлоочу бизге ишенип жардам бериш керек, шайлоочулар жардам бериш керек. Жанагындай бузуп аткан талапкерлерге, саясий партияларга жол бербей, аларды бизге айтып андай факттарды, ошо баарыбыз чогуу жалпы жакшы, айкын, ачык, таза шайлоо өткөрүш керекпиз. Бул болсо мына ушу 1 жылдан бери депутаттар шайланып элек канча ушундай ой пикирлер, сын пикирлер айтылып атат. Жогорку Кеңеш мыйзамсыз иштеп атат, мынакей 1 жыл отурат. Ошол себептен жаңы жылга чейин шайлоону бүтүрүп, жаңы жакшы депутаттарды шайлаш керекпиз. Мүмкүнчүлүктүн баары түзүлгөн бул жерде. Азыр жерде саясий партия чечпейт, бул жерде шайлоочу чечет. Уникалдуу шанс бар да, бул жерде бир мандаттык округ боюнча тандашат. Бул жерден биз болсо добуш сатып алуу процесске жол бербейбиз, административдик ресурска жол бербегенге толук кандуу чаранын баарын көрөбүз.
Анан бул жерден мынакей ушу саясий партияны тандап атканда ичинен дагы шайлоочу жаккан ушу 1000ден ашык ичинде талапкер бар. Жаккан жаштары болобу, ал жерден айымдар болобу, башка ушу жаккан талапкер болобу шайланганга үчүн мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бул жерден биз азыр эми 28-inde күнчүндө рейтингди көрөбүз да. Кимди кандай рейтинг, ким кандай ушундай Кыргыз Республикасы боюнча канча добуш алат деп. Биз менен бүгүн студияда юрист жана БШК мүчөсү Кайрат Маматов болду. Шайлоо жана шайлоо эрежелери боюнча кенен түшүндүрмө берди. Каналга катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар, бул видеону бөлүшкүлө жана шайлоого барып тандооңуздан жаңылбаңыз.